Биздин студия азыр шаңга бөлөнүп турган учуру, анткени бизде конокто кыргыз элинин таланттуу мырзаларынын бири, эл ырчысы Эстебес тобунун солисти, Ала тоо Таңшыйт долбоорунун аккордеон боюнча жеңүүчүсү, Баягылар командасынын мүчөсү Талант Сыдыков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Талант мырза, алгач эле колуңуздагы аккордеондон кепти баштагым келип турат. Кимден өттү эле сиздин колуңузга бул аккордеон? Бул аккордеон 8 жашыман баштаганда кичинекей малыш деген мындай ойночу элек. 1-класска барганда тагыраак айтканда. Анан негизи үйрөткөн атам раматылык өтүп кетти. Ошол киши чабан болчу, чабан эле баласымын. Анан ушу кичинекей жана орустун малыш дегенин алып келип, ушу бирден минтип ойноп, сөймөй менен минтип деп ойноп үйрөткөн эсимде. Тагыраак айтсам, атам агам үйрөткөн, анан агамдан мен үйрөнгөм да. Түшүнүктүү, жакшы. Негизи эле чабандын баласымын деп калдыңыз. Алгачкы жолу шаарга келген учуруңузду эсиңиздеби? Негизи эле балалык чагыңызды эсиңизде өтсөңүз. Балалык чак албетте, чабан баласы болгондон кийин тоодо, кыштоодо, жайлоодо мал менен өстүк. Анан алгачкы жолу ушу Борборго келгеним 88-жылы 8-классты бүтүп, ал кезде азыркы филармониянын астында 2 жылдык студия бар болчу. Мурда ошо 8-классында алчу экен, мен келген жылы албай калыптыр. Переходный возраст деп ырдаганга болбойт. Анан жаңы келген жаш балдар шаардан кыйналат, мындай деп албай койгон эсимде. Ошондо 88-жылы филармонияга тапшырып, жанагындай жоого байланыштуу окубай калган. Ошондо эсимде өкүнгөнүм да ошо. Түшүнүктүү агай. Алгач эле сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарма сураналы, андан кийин маегибизди уланталы. Жакшы болот. Кайсы чыгарма? Эми аккордеон отаган ырлар көп, бирок ошончо дагы өткөндө ушу Ала тоо Таңшыйт теледолбоорунун аккордеондун коштоосунда ырдоо боюнча ушу номинациясын утуп алдык. Ошондо ырдаган ырымды ырдап берейин. Канекей Иралиева эжебиздин Эңсөө деген ыры. Сакындап кеткен элестер, түшпөсө эске киместер, түшүрөп жүрсөң аралап, кызгалдап терген мелестер, жалында өткөн мезгилди жаш алам көзгө эместеп, жалында өткөн мезгилди жаш алам көзгө эместеп. Балдырган терси караган, балтырын тилип канаган, карабай ага кеткенсип, суктанып суга жалаган, су болуп калбай эмне деп, ойлорго чөккөм аламан, су болуп калбай эмне деп, ойлорго чөккөм аламан. Эзелки ойлор аламан, булуттай эрип тараган, жаштыктын жашыл элеси эмгиче кетпей санадан. Азырда жүрөк зырып кетет, кызгалдап көрсөм таладан. Азырда жүрөк зырып кетет, кызгалдап көрсөм таладан.
суроо пайда болду. Ошо Ала тоо таңшыйт программасында жеңүүчү болду дедиңиз. Ошол жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Негизи Ырыс Окенова адегенде рахмат айтып коелу. Бирок мен билген эмесмин. Ошо 1-июнда болбодубу? Ага чейин мага айтышкан конок катары келип, концертке ачуурда бересиздер деп. Макул деп эч ойдо жок эле барганбыз. Негизи ага чейин талапкерлерди соц тармакта Facebooktун баракчаларына чыгып атышты. Баланча түкүнчө деген эмеге талапкер депчи. Анан мага ошол күн түштөн кийин жанымда отурган Айбек Касымов деген досум көрсөтүп калды. Гүлнара Айдосова, Талант Каракулов, анан мен жүрөм. Ошо аккордеон коштоосу боюнча ырдоо талапкер деп. 1-июндун концерт убагында, концерт башталар алдында баракчага чыктык. Анан ошондо билдим мен талапкер экенимди. Анан капысынан ошо жеңүүчү болгондо ошол жерден ошол учурда көрдүм да. Күтүүсүз жерден сюрприз болгон турбайбы? Сюрприз болду. Жакшы. Эң сонун ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам же болбосо каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, экранда турган биздин түз байланыштагы телефон номерубузга чалып байланышка чыксаңыздар болот. Эми биз маегибизди улантабыз. Агай, негизи эле ушул Ала тоо таңшыйт долбоорунда жеңүүчү аталганыңыздан кийин балким буга чейин деле бул жеңишиңиз акыркысы жана биринчиси эмес болуш керек. Буга чейинки ийгиликтериңиз менен бөлүшүп өтсөңүз. Буга чейин деле албетте мен маданият тармагында иштегениме 26 жыл болду. Мен Бишкекке келип иштегеним ушу СТС тобунда иштегеним 2 жылдын жүзү болду да. Буга чейин ушу маданият тармагында балыкчы шаарында 21 жыл иштегем. Бирок ал кезде ошо областной деңгээлде көптөгөн диплом грамоталарды алдык. Анан маданияттын мыкты кызматкерин алганбыз. Анан кийинки ушу акыркы жылдарда жакшы жетишкендердин бири ушу Ала тоо таңшыйт теледолбоору болуп турат. Анан мына жакын деле да болду. Элдин купуна толуп жүргөн дагы теледолбоор бар эмеспи тиги? Кош жылдыз. Башка чөйрөдөгү инсандар менен ырчылардын ортосунда ошол конкурска да катышып, кийинки финалга жолдомо алдык. Анан Кудай буйрса, ишеним ой бар, эми Кудайдын буйругу менен мүмкүн да күтүүсүздөн ошол Кош жылдыз теледолбоорунун дагы жеңүүчүсү болуп калабызбы дегенде буйрук да койбу. Ийгилик каалайбыз, жеңүүчү болушуңузга биз да тилектешпиз. Негизи агай, ушул чыгармачылык чөйрөгө келүүңүзгө ким түрткү болуп, ким өбөлгө болду эле деген суроо. Жакшы суроо. Айта кетиш керек, албетте көп эле киши мен өзүм окуткан окуучулар деле кээде унутуп калат, башка бирөөнү сүйлөп дегенде. Мен да андай болбош үчүн азыр деле бар ушул Тагай Алмамбет деген агайым бар. Окуп жүргөндө мектепте мугалим болчу, өзү аккордеон чертип, жана сулуулардын түшүнө нелер кирет деген ырдын автору, көп киши ырдап жүрөт. Ошол агайым эң биринчи 8 классымда азыркы эле композитор обончу Калыйбек Тагаев агайыбыздын нарында 50 жылдык юбилейи болгон. Ошол тоже 88-89 жылдарда болчу. Мен ошол биринчи жолу алып барып ушу конкурска катышып, эң жаш обончу деп кызыктырчу сыйлык берген да. Анан тагыраак айтсам, ошо Тагай Алмамбетов агайыбыз мен ар жак бир жакка көп эшиттим. Көп ырдатып, андай ырда, мындай ырда деген насааттарын айтып устаттым десем болот. Түшүнүктүү агай. Эң жакшы экен. Жакшы. Талант мырза, азыркы учурда жаш ырчыларыбыз чет элдик музыкаларды алып, кандайдыр техникалык жардамы менен өзүнүкүнө окшоштуруп, ага сөз жазып, анан ырдап чыгып атышат да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми азыр заманга байланыштуу болуп атат го, эми заман бап болуп, биздикин башка бирөөлөр которуп, алардыкын биздикилер которуп дегендей болуп атат. Негизи чынына келгенде бул туура эмес иш го деп ойлойм. Ар бир өзүн болуш керек да, негизи кайсы тил болсо дагы. Эми азыр жаштар заманга талапка ылайыктуу ушундай которууга туура келип атат го, бул замандын талабы деп ойлойм. Түшүнүктүү агай. Сиз балыкчыда да эмгектенгем деп калдыңыз. Ал жакта жүргөндө кандай ийгиликтерди жараттыңыз, кандай ийгиликтерге жеттиңиз эле? Мен балыкчы шаарына өзүм негизи Нарындын ак талаасынан болом. Анан 95-жылы келинчек алып, Кудайдын буйругу менен ошо жерде агам турчу эле, агам алып келип,
95-жылы маданият үйүнө кызматка кирип калдык. Эсен Туманаев деген директор бар экен, ошол киши ырдап берсе менен жумушка алган. Ошондон баштап бир үзгүлтүксү жок 2015 жылга чейин иштедим. Ал кезде чынын айтсам айлык аз эле охранник болуп дагы жүргөнбүз. Ошентип ар бир тепкичте жүрүп, акыркы 5 жылда 2010дон 15 жылга чейин маданият бөлүм башчысы болуп эмгектендик. Анан эми маданиятта чыгармачылык адам болгондон кийин элге көп кызмат кылабыз. Мисалы үчүн массалык жанагындай той майрамдарды концерт менен эми көптөгөн эмгектер жараттык. Спектакльдерде ойнодук. Эми ал жерде универсал болобуз да. Бир четте акарженс, ырчы, куудул, актер, жетекчи дагы дегендей ушундай иштерде иштеп жүрдүк. Талант мырза, алгач эле дагы бир жолу сизден экинчи чыгарманы сураналы, андан соң маегибизди андан ары улантабыз. Жакшы болот. Калмурат Рыскулов деген мыкты оончу жигит болгон аткаруучу. Ошо биздин айылдан ошо күнөөлүү элем деген бир элем. Kanatınday kuşlardın kaşlarına men Kunduz sımal türlengön çaşlarına men Aşık boldum sulu kız aylagıla gör Güyüp aram makabattın aptabında men Ay aptabında men Жазда жаңғыр жағанда ағажар ашық Ашығым ай бола көр сен да мағашық Қашсызыңе болу қадамым Nar istedi ak peyil dilegim menen Aşık boldum sulu kız aylagıla gör Süyüp kalsam menemi gün ölüp elem Ay gün ölüp elem Жазда жаңбыр жағанда ағажар ашық Күн өліп бола көр мен да сағашық Жаз қоқшоғын жаштақпын илебименен Tek sesmen çıkıp gitti. Сонун аябай жакшы чыгарма экен. Негизи Көптөн давамга эстен чыгып кетти бул тексти негизи. Негизи бул ырды көп аткарып жүрөсүз. Бул ырдын тарыхы да бар болуш керек. Ошо менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул эми Калмурат Рыскулов деген жигиттин чыгармасы болчу. Мен бул ырды ырдап калган себебим дагы 2014-жылы Кыргызстан огондорунда да Жылдыздар жансын деген конкурс болуп, ошого катышып, ошондон дагы жеңүүчү болгонбуз. Анан ошондон бери чынырда эле экенмин, азырдасам тек сизмен чыгып кетти, кечирим сурайбыз телегөчүлөрдөн. Башкалардан бир да көрөсүз дейбиз. Кечирим катары башкалардан. Жок дегендей. жакшы болот. Талант мырза, сиз биздин билишибиз боюнча Жеңишбек Жумакадыр баштаган Баягылар тобунун мүчөсүсүз. Ушул Баягылар тобу тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Баягылар тобу 6 адамдан куралган. Жашоодо турмушта тең тушпуз, алтыбыз тең жакшылыкта, жамандыкта чогуу жүргөн, шернелеш, бир кырдуу, бир сырдуу балдарыбыз, алтыбыз тең чыгармачылыкта жүргөн балдарыбыз. Ошо башында Жеңишбек Жумакадыр өзү турат. Биздин да уюшканыбызга 3 жылдын жүзү болуп калды. Майдын 23-үндө быйыл Мидин Алыбаев атабыздын 100 жылдык аракети экен. Ошол Мидин Алыбаев атабыздын наамында уюштурулган фонддун төрагасы уюштуруучулар бизден суранып
чогуу кеңешип ошол кишинин 100 жылдыгына карата концерт бердик. Концерттин аталышы митингге 100 жыл, баягыларга 3 жыл деген атта болду. Улуттук драма театрында. Биздин концерттин өзгөчөлүгү ошол, жандуу аккордеон комуздун коштоосунда алтабыз ырдайбыз. Анан ошо Мидикемдин сөзүнө жазылган обондурларды ырдадык, тамашаларын айтып дегендей жогорку деңгээлде өттү десек болот го. Түшүнүктүү. Жакшы. Эл ырчысы СТБ тобунун солисти катарында сиз жакшы тааныйбыз. Ошол топто акыркы жаңылыктарын менен бөлүшүп кетсеңиз. Эл ырчысы СТБ тобуна келип иштегениме 2 жылдын жүзү болду. Бул жер 2 жылдын ичинде жакшы чоң аталышта концерттерден бердик. Айтып өтсөк, эң башында оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды деген чоң концерт берилген. Бирик кыргыз бириккенде байрагың бийик кыргыз деген концерт. Андан кийин оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды деген дагы театрлаштырылган, сахналаштырылган оюн коюлду концерт. Анан үчүнчүсү ааламдан кең апа сенин бешигиң дегенде концерт бердик. Бул концерттерде бул Бишкекте дагы, анан апрель айында Ошко барып дагы 3 күн концерт коюп келдик. Биздин топтун жетекчиси өзүңүздөр билгендей, республикабыздын эмгек сиңирген артисти Аалы Туткучуп, жаш жигит. Бүт сценарийин өзү жазып, группада 12-13 киши эмгектенебиз. Баарыбыз ошол эле, мисалы мен ошол жерде актер да болом, ырчы да болом, аккордеонист да болом, ролду ойнойм дегендей. Эми 12 киши чоң концертти коюш чындыгында кыйынчылык болот, бирок ошону туура бөлүштүрүп, баарын жетиштирип, Алтынбек Максутов агабыз режиссерлук кылып, жакшы концерттер болуп атат. Эми Кудай буйрса азыркы учурда да даярданып атабыз. Биздин 3 концерт, бирөөндө мисалы эл ойлоно турган концерт, бир концертибизде эл ыйлай турган концерт болгон. Эми азыркы концертибизди Кудай буйрса күзүндө коелу деп атабыз, элди күлдүрөлү деп. Бул сатира, аябай тамашалуу, калпчын аралашкан жогорку деңгээлде концерт болот деген ишенимде даярданып атабыз. Түшүнүктүү. Талант мырза, ушул эл ырчысы СТБ тобуна кантип келип калдыңыз эле? Балким кастинг аркылуу же болбосо атайын чакыруу аркылуу келдиңиз беле? Кастинг негизи эле эл ырчысы СТБ тобуна азыр деле жумуш жигит кыздарды алганда коллектив дегенде кастинг өткөрөбүз. Мүмкүн мага чейин деле коллективде сөз болуп, сунуштап Аалы өзү сунуштаса керек. Мен ошо 15-жылдан бери ушу шаарга келип иштеп, кичине чыгармачылыкты из калтыралы деген ойдо келгенбиз да. Анан ошондо Аалы менен мурунтан эле жакшы саналашпыз, тилектешпиз дегенде, анан Ааlıга жолугуп айтып калсам, макул байка, коллективге айтайын деп, анан коллектив менен чечип, Аалынын сунушу менен келип калганбыз. Кудайдын буйругу менен. Түшүнүктүү, жакшы. Анда эмесе эфирибиз соңуна чыгып барат. Биз ошого жетишип калуу үчүн сизден бир жагымдуу чыгарма жана кыргыз элибизге болгон кайрылуу. Жаңы баягы турат. Жусупов агабыздын кошумуз селки деген ыргашын деп. Тартып сизди жан дүйнөм, опколжу түштү жүрөгүм. Оюмдун баары сиз болуп, сиз болуп. Орулу жандай, жандай жүдөдүм. Oyundun bari siz bolup, siz bolup. Orulu canday, yüdödüm. Ünümüz çıksa dal bolup, ubayım tartıp kıynalam. Kayaktan sizi gördelim, ay gördelim. Kapıraymunça candı kıynağa. Oy,
капыраймынча жанды кыйнаган. Кусадар жанды ким аяп, күйбөстүрсүң отубуз. Белгисиз бойдон калалы, айгалалы. Кошуңуз селки, кошуңуз. Белгисиз бойдон калалы, айгалалы. Кошуңуз селки, кошуңуз. Ой, белгисиз бойдон калалы, айгалалы. Кошуңуз селки, Ушундай жандуу чыгармадан кийин сизге эки микрофон берели. Сиз кыргыз элине кабыл бересиз. Рахмат, адымда сиздерге, сиздин ишиңизде ийгилик болсун. Өзү улуу айлардын бири Ороз айы менен чыкканмын. Тынччылык болуп, бирде кайгыдан, асмандан, жерден чыккан баягы сактап, ар күнүбүз адал менен иштеп, адалга жол таштап, кирешебиз көп болуп, чыгышыбыз аз болуп, аман бололу. Айтканыңыз келсин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда бүгүнкүнүн ырыспайы деп айтсак жарашчуудай болуш керек. Эл ырчысы СТБ тобунун солисти Талант Сыдыков.